Бүгін біз сіздер менен албетте биздин талдоо чебери курсунун катышуучулары менен бул жактан баарлашабыз. Алар кандай келип окуп жана 2 айдын ичинде кандай результаттарды жаратты, дал ошол маалыматтарды алсаңыздар болот. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, албетте Телеграмдын катышуучулары Инстаграмга кирип көрсөңүздөр болот. Бул жакта негизги эфир Инстаграмдан болот, ошондуктан Инстаграмга кирүүңүздөрдү сунуштайм. Так, келиңиздер анда биздин Инстаграмдын катышуучулары сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ким каяктан жазып атат, кандай суроо менен келип менден именно жеке Азаткан Жусуповага кандай суроолоруңуздарды бергиңиздер келет, кандай суроолоруңуздарга жооп алгыңыздар келет. Бүгүн сиздер үчүн дагы ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. Жана ошондой эле биз бүгүн сиздер менен түз эфирде кейс биздин катышуучулар менен байланышабыз. Курстун катышуучулары менен бизде бүгүн Айзерек, Дания жана Аселайым. Эгерде Аселайым, Дания, Ташиева, Айзерек, Аселайым сиздер болсоңуздар, эгерде түз эфирде анда мага запрос жөнөтүп койсоңуздар, камераны басып да же комментарийге жазсаңыздар, мен жаныңыздамын, келдим десеңиздер, мен сиздерди түз эфирге чакыра алам. Токмоктон катышып аткандар бар экен, сонун сурооңуздарды берип турсаңыздар болот. Мисалы көпчүлүгүңүздөр сурооңуздарды беришиңиздер мүмкүн, бирок сурооңуздарга жооп ала албашыңыздар мүмкүн да. Мисалы мен көп учурда кандайдыр бир жолугушуу кылган учурда аябай көп суроолорун беришет и дал ошол суроого жооп алгылары келет. Себеби дегенде биз жашообузда дайыма сурообузга жооп издеп келебиз да. Бирок негедир ал суроонун жообун таппай бир нече жылдарыбызды дагы өткөрбөйген учурлар болот. Разбор алсак болобу дейт. Бүгүнкү түз эфирибиз разборго байланыштуу эмес. Бүгүнкү түз эфирибиз именно кейс. Удобная женщинанын жакшы, жаман жактарын айтыңызчы, өзгөрсө болобу дейт. Чындыгында өзгөрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Мен сиз айткандай именно удобная женщина болгомун, аябай удобная болгомун. Жакшы жактары азыраак болот удобная женщинанын, албетте, бирок өзү үчүн жаман жактары аябай көп болот. Эмнеге? Анткени биз өзүбүздү чөйрөгө удобная кылганыбызда өзүбүздү мындайча айтканда предавать этебиз да, өзүбүздү сатабыз. Мисалы ушунчалык бир нерсени кандайдыр бир жумушка баргыбыз келбей атса дагы өзүбүздү кыйнап туруп барабыз. Мисалы жолдошубузга кандай десем, иштегибиз келбесе, мисалы айымдар көбүнчө биз балдарыбыздын жанында отургубуз келет, иштегибиз келбейт да. Бирок ушунчалык жакшы аял болуш үчүн да, ийгиликтүү үй бүлө болуш үчүн аябай аракет кылып иштейбиз. Иштейбиз дагы, анан өзүбүздү кыйнап иштеген үчүн эмне кылабыз? Көп учурда өзүбүздү кыйнап иштеген үчүн чарчайбыз, жумуштан дагы чарчайбыз. Үйгө келсек балдарыбыз бар да, тууган урук деген бар. Жумушта дагы толтура көп нерселер бар да. Жумушка мойнуна байлаган иттей барабыз да. Жумуштан келгенден кийин чарчайбыз. Анан акырында эмне деп баштайбыз? Мен силер үчүн иштеп атам. Мен сага жардам бериш үчүн иштеп атам деп анан күйөөбүзгө милдет кылып баштайбыз дагы. Анан ортодон ошондон эмне пайда болот? Албетте милдеттүү, күнөөлүү сезимдер пайда болот да. Күйөөбүздү күнөөлөйбүз. Сен мени баалаган жоксуң, сен мени сыйлабайсың, мен болсо күн түн дебей иштеп атам, балдарды мынтип атам, тигинтип атам, сени мынтип атам, өзүмдү карабайм, карачы, мен өзүмө да кийим албай жүрөм, чачым таралбай атат деп, анан күйөөбүздү баардык нерсеге күнөөлөп баштайбыз. На самом деле биз өзүбүздү уккан жокпуз. Башкаларга чөйрөгө ыңгайлуу болдук да, жолдошубузга ыңгайлуу болдук, балдарыбызга ыңгайлуу болдук. Ушундай учурда бизде көп учурда туура акча табышыбыз мүмкүн да, бирок өзүбүзгө болгон сүйүүнүн жоктугунан, өзүбүздү укпагандыктан бизде үй бүлөдө көйгөй болот. Ал көйгөйдүн зыяны албетте аягы барып эмнеге жетиши мүмкүн? Ажырашууларга алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи кезекте айымдар эгерде өзгөрүүнү
баштагыңыздар келсе, үй бүлөдө бактылуу болгонду баштагыңыздар келсе, анткени бул нерсенин баардыгын мен 18-жылдан бери психологияда окуп келе жатам, бирок 21-жылдан баштап мен өзүмдү кабыл алуунун, ошол сиздер айткандай ыңгайлуу болбоштун үстүнөн иштеп, мына бүгүнкү күнгө чейин дагы токтобостон иштеп келе жатам. Кээ бирлер ойлойт экен да, мисалы, Саткан Жусупова өзү менен иштеп бүттү да, болду да, ал деген осознанно. Нет, биз деген адамдар өмүр бою жашоо деген бул өмүр бою күрөш да, өмүр бою өзүбүздүн программалар менен, өзүбүздүн каалоолор менен өмүр бою күрөшүп, аракет кылып, билим алып иштеп келе беребиз. Ошон үчүн сиздерге азыркы учурдагы берип жаткан билим дагы, талдоо чебери дагы бул мисалы бир жолу мастер разборовко барасың, 2 жолу барасың, 3 жолу барасың, 10 жолу барасың, 100 жолу барасың, бирок өмүр бою мастерден көз каранды болбошубуз керек. Эмнеге? Анткени биздин жашообуз деген күндө өзгөрүп турчу нерсе да, күндө түрдүү максаттар болот, түрдүү көйгөйлөр болот, түрдүү дагы өзгөрүүлөр болот да. Ошон үчүн талдоо чеберин өзүңүздөр үйрөнүп алыңыздар. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк болуп жаткан учурда, тем более барыңыздар болуп жатсаңыздар керек да. Мен азыркы учурда эл аралык академия мастер разборовдун генералдык жөн эле эмес, генералдык амбассадорумун. Ал жактан мен толук кандуу дал ошол өзүм сиздерге бүгүнкү күндө разбор жасап жаткан, берип жаткан билимди толук кандуу уруксат менен, толук кандуу укугум бар. Сиздерди именно мастер кылып чыгарууга официалдуу турдуу уруксатты алдым. Анан ошол мүмкүнчүлүктүн баардыгын сиздерге үйрөтүп коюу максатында иштеп жатам. Вот ошон үчүн айымдар, эгерде бактылуу болом десеңиздер, албетте билим болсо колуңуздарда да кандай сонун, ушунчалык терең нерселерди өз алдыңыздарча иштеп чыксаңыздар болот. Бактылуу жашоого кантип умтулса болот да, вот именно бактылуу жашоого биринчи кезекте албетте өзүбүздү сүйүүнүн, өзүбүздүн кабыл алуунун үстүнөн иштешибиз керек. Так, Дания, Асел, Айзирек айымдар, мен сиздерди түз эфирден күтөм. Бул жактан эгерде келсеңиздер, жазып койсоңуздар болот. Дагы түз эфир, дагы сурооңуздар болсо бериңиздер, мен сиздердин сурооңуздарга жооп берем. Дал ушул методиканы трансформация курсунда окуп жүрүп да, ушунчалык чындыгында адамдын жүрөгүнө, адамдын жашоосуна аябай таасирин тийгизген методика экен. Мен ушул методиканы окуп, жашоомду эң сонун деңгээлге өзгөртөм, мага окшогон айымдарга жардам берем. Бул методика абдан сонун экен деген биздин окуучубуз Дания Ташиева. Мен кечээ эле Дания Ташиеванын бир окуучусу менен иштештим, мага диагностикага келди. Ошол жактан айтып атпайбы, мен ошончалык кубанычтамын, жатканайым ушундай сонун методиканы сиз азыркы учурда айымдарга берип жатыптырсыз. Сиз Дания Ташиева сизге мастер разборов болуп, сиздин билимиңизди алып, азыр мага, менин командама ушундай сонун разборлорду жасап берип атат. Биздин айымдар, вау, ушундай сонун методика бизде бар беле. Карагылачы, бир эле сааттын ичинде мен деген канча нерселерди, канча жылдан бери түшүнбөй келген суроолоруму канча жылдан бери көтөрүп келе жаткан бойлорумдан арылдым деп ушунчалык суктануу менен айтып өттү. Ошондуктан азаматсың, Дания, сен да ушул методиканы кабыл алып келгениңе ыраазымын. Сонун азаматсың. Дания канча жылдан бери чындыгында ниет кылып келген, бирок ошол учурда бизде мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бизде мүмкүнчүлүк болору менен биринчи кезекте именно биздин талдоо чеберинин биринчи мүмкүнчүлүгүн пайдаланып биз менен окуп, азыркы учурда уже бүтүрүп жатышат, сертификат алышты академиядан да. Куттуктайм, сертификатың кут болсун. Эми Дания айым, сага суроом, өзүңдү биринчи тааныштырып кетсең, жана точка Аңды айтып өтсөң, точка Б'нды мына сенин келип талдоо чеберинде окуганыңа 2 ай болду да. 2 айдын ичинде 2 ай мурунку Дания кандай эле? 2 айдын ичинде эмнелерди басып өттү да? Албетте бүгүнкү Дания кандай? Буюрса дагы алдыда дагы Данияны кандай көрө аласың? Ушул жөнүндө айтып өтсөң. Деги эле методика сага эмнеге жардам бере алды? Ар тараптан, акчаң, жан дүйнөң ар тараптан.
Саламатсыңарбы баарыңыздар? Сатканже сиз да саламатсызбы? Бир аз мен да толкундагым болуп атат. Албетте бул эң биринчи мен эфирге чыгып аткан ошол кесиптим десем болот. Менин бул методикага келгенге чейинки абалым чынын айтсам жертва болгон, башкаларды күнөөлөгөнмүн. Бирок ичимде толгон суроолор болгон. Мен психологияга келгениме 4 жыл болуп атат. Ичимде миңдеген суроолордун ичинен 60-70% именно ушул сиздин билимдериңиз аркылуу мен суроолорума жооп алып келатам. Өзүм Дания Ташиева, 42 жаштамын. Бүгүнкү күндө өзүм ушунчалык кызыктар, өзүмдүн жашоомо кызыктар айымдардын катарындамын, өзүмдү изилдеген. Чындыгында 15 жылдан ашык мен Москвада мигрант болуп иштедим. Баарына даяр болгом. Ал кезде Москвада иштегенде баарына даяр болгом. Бирок 2,5 жыл болду Кыргызстанга келгенибизге. Мен Кыргызстанга келгенден кийин мен дагы ошондой болуп баарына даяр болуп иштегим келген эмес. Бирок жеңилирээк мындай оңойрөөк эмес, эми жеңилирээк мындай ишти карайынчы деп мен фаберликти тандадым. 4 жыл болду буга катталганыма, бирок мен иштейм, ушул жактан ийгилик чыгарамын деген чечим мага 2,5 жыл болду. Анан келип эле командама келип баштайм дейм да. Баштайм дейм, мени бир күч минтип туртат. Анан эле кирип сиздин методикаларыңыздын, сабактарыңызды алам, курстарыңызды алам, издене бердим. Ушул каталог менен фаберликтен директор ачам дейм, кайра эле да бир күч мени тосуп турду да. Эч ким каршы эмес, мага жолдошум, апам баары эле колдойт, сен колуңан келет деп. Бирок өзүм эле мындай каршы болуп турдум да. Анан издене бердим, ушул күнгө чейин издендим. Анан эле сиздин немеңиз талдоо чебери чыгып калды, 150 000 деп. Албетте менин шартым жок болгон, менин шарт немем кирешем 1500 сом болгон. Фаберликтен ошол 1500 сомду алып аткам ошол учурда. Анан наставниктер менен сүйлөштүм. Өзүмдүн наставнигим директор менен сүйлөштүм да, мен ушул каталог мен директор ачам дедим. Мен ачам ушунча эмне болбосун баарына ачам дедим да. Анан кайдан жайдан мага талдоо чебери келди да. Пландарды түздүк, команда менен планды түздүк, баарысын даярдадык дагы. Анан каталог башталгандан кийин эле мен талдоо чеберинен калып калсам, ушул потоктон калып калсам эле мындай бир жашоо жоктой мага бир ушундай сезимдер келди да. Мен эмне болуп атам деп коем. Буну мен кантип окуйм? Азыр менде кирешем жок болсо кандай кылып окуймун мен? Бирок чындыгында жанагы ички каалоонун күчү ушунчалык бир башкача экен. Анан мен аракет кылам деп чечим чыгардым. Албетте өзүмдүн үстүмдөн иштедим. Сиздин кураторуңуз Нургүл эже менен да бир канча жолу иштедим. Нургүл эже менен мен иштегенимде директор болгондо иштейм да. Фаберликке директор ачам деп туруп иштейм. Экөөбүз блогтор менен иштейбиз. Разборлорду алам эжеден, баланс кылып бири-бирибизге ошентип практика кылабыз, ошондой болду. Андан кийин эле мындай ичимде тынчсам, ушул талдоо чеберден калсам эле мындай бир өлүп калчудай бир ушундай бир сезимдер келди да. Анан хорошо деп туруп варианттарды издеп баштадым. Издеп баштап эле Кундуз менен сүйлөшсөм, барыңыз офиске деди. Офиске бардым. Офиске баргандан кийин менин 4 жылдан берки фаберликте иштеп жүргөн менин доходумду компания сактап коет. Компанияда ошондой система бар да, мой доход деген. Анан ошол доходумду көрсөттүм дагы, мен сиздин сабагыңызды алдым да. Анан ошол жерде мен өзүмдү ушунчалык бир неме кылдым. Мен акылым менен фаберликтен директор болгонду кааладым, команда күткөндү кааладым, саякаттарга чыкканды кааладым. Бирок ички жан дүйнөм меники мастер психология экенин мен ошол жактан мондай ички жан дүйнөм түртүп эле чыгарып койду да мени. Анан ушундай бир сүйүнүп автобуста ыйлап келатам, көзүмөн жашым куйулат да, от счастья, ушундай бир башкача эмоциялар экен өзү айтканча, аны мен сөз менен айтып жеткире албайм да чындыгында. Окууңузду алдым, фаберликтин доходун көрсөттүм, анан кийин фаберликке ыраазычылык айтып атам да, мен бул жака башкача ой менен келген экенмин. Эмне үчүн адамдар ийгилик жараткандан кийин, катар статустарды ачкандан кийин кайра түшүп кетет? Буга эмне себеп? Сразу көтөрүлүп до конца кеткенге буга эмне себеп деп туруп ушундай ой менен келген экен да мен. Анан ыйлап атам да, автобуста көзүмдү мындай кылып коем, мен фаберлик, мен сага ыраазымын, ошол доход болбогондо мен бул билимди ала албайт болчумун. Сен мени директор кылбадың, сен мени мастер кылып чыгарып атасың. Демек мен сага
башка жагынан кызмат кылат экенмин. Бул компанияга демек менин ордум кызмат кылуучу жолум такыр башка жак экен деп. Ушундай бир башкача сезимдер болду. Сүйүнгөндөн ыйлап келип жолдошума айтып сүйүнүп толкундан тута албайм да жана. Бир ушундай бир неме болду. Ошентип андан кийин сиздин талдоо чебериңизге келип калдым. Талдоо чеберге келгенде менин А точкам кандай болчу? Менин кирешем 1,5 сом болчу. Фаберликтен. Абсолютно мен 4 жылдан бери үйдө отурам. Өзүмдүн үстүмдөн ушундай бир катуу кандай каршылыктар болбосун мен өзүмдүн чечимимди эч кимге бербей, бар жогуна чыдап, бүгүнкү күнгө чейин жанагы албетте кыйынчылык болот, тамак аш болот, башка болот, бирок ошондо деле чуркап бир магазинге ишке кирип кетпей же бир пол жууп кирип кетпей, келейтам да. Жок, мен табам депчи, өзүмдүн немемди, жолумду табам. Мен өзүм ким экенин Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө ушул методиканын жардамы менен мага эң негизгиси болуп турган нерсе узаткан эже жашоодо албетте өйдө болот. Бул өмүр бою эле болот. Өзүмдүн жан дүйнөмдүн ичиндеги көйгөйлөрүмдү өзүм мындай кылып чечип алганга өзүм мастер болгонум бул мен үчүн өтө бир чоң ийгилик болду да жашоом үчүн. Дания, сен азыр мастердин тилинде эмес, болушунча жөнөкөй тилде сүйлөгөнгө аракет кыл. Анткени бизде бул жакта катталуучулар, записьте көргөн айымдар, мырзалар жөнөкөй адамдар болот да. Келдиң талдоо чеберине, азаматсың, ушунчалык ниетиң күчтүү болгондуктан Кудайым сага ар тараптан мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип да, тем более бизде рассрочка бар. Рассрочка алып келдиң да. Келдиң, мастер болуп окуп баштадың, кандай болдор менен иштедиң, кандай максаттарың менен иштедиң. Ошол эле учурда өзүң гана окубастан биринчи кезекте биз бир ай мурун эле талдоо чеберине сертификатка тапшырганбыз да. Буюрса алдыда дагы бизнестин сертификатын аласыңар, ага да тапшырасыңар. 2 айдын ичинде эмне деген максаттар менен жана кандай болдор менен иштедиң? Көпчүлүгү мисалы алгандар түшүнбөйт да, мисалы мен үй бүлөм менен, жолдошум менен болгон мамилем, же балдарым менен, же кыздарым менен болгон мамилемди, же апам менен болгон мамилемди кандай оңдосом болот, ал каякта жатат, аны өзүгө эмне, аны кантип табам, аны разбордун жардамы менен мен кантип өзүмө жардам бере алам. Ладно, мастер разборов болуп келдим. Мен өзүмө кантип разбор кылам? Же мага только затканчы супа разбор кылып береби? Же кыздар бири-бирибизге кылабызбы? Же кандай болот? Ушулар жөнүндө айтып берчи, кантип иштештиңер? Мисалы, мен элдерге мен тараптан айтам, силер өзүңөр как окуучу катары кандай кылып иштешип аттыңар группанын ичинде? Эмнелер менен, болдор менен? Группанын ичинде иштегенде албетте бул менин сырткы жашоомдо карыздарым. Бул өзүмдүн ошол разборго келип тапканымда мен апамдын алдында, атамдын алдында күнөөлүү сезимдерим болду. Ал Бул причинасы, карыздардын причинасы ата энеңдин алдында күнөөлүү сезим экен да? Ата энемдин алдындагы күнөөлүү сезимдер болду. Андан кийин мен 2009-жылы балдарымды, 4 баламды немеге апама таштап мен Москвага кеткем. Мен өзүм менен иштеп отуруп түшүндүм. Көрсөм мен апамдын жүгүнөн кутулуш үчүн мен өзүмдүн балдарымды эле ошол немеге апама берипмин дагы. Апамдын ошол түйшүгүнөн кутулуп, мен балдардан апама берип эле өзүм максаты жок эле кетип калганымды таптым да. Мен ал жакта 15 жылдап жүргөнмүн. Ушундай бир жүктөрүн алып алган экенмин. Апамдын жүгүнүн ордуна мен балдарымды берип анан кеткен экенмин. Алар менен балдардын алдында күнөөлүү сезимдерим менен иштедим. Жолдошум менен мамилем жакшы, Кудайга шүгүр, аябай жакшы, мага мүмкүнчүлүктү берип колдоп келет. Бир туугандарымдын арасында жана апамдын алдында мен апама кандай ыраазычылык менен келет экенимди дагы бүт баарысын бүгүнкү күнгө чейин изденип келе жатам. Мындайча айтканда, биздин күнөөлүү сезимдерибиз бизди карыз кылат экен. Биздин күнөөлүү сезимдерибиз чоң ийгиликке тоскоолдуктар болот экен. Ошолору менен иштедим. Өзүм менен иштеп атканымда эле кызым күтүлбөгөн жерден 300 номерге турганбыз, садикке турганда кызым садикке кирип калды. 15 жылды, 15тен эле автоматтык түрдө эле бул немеге кирип калды, садикке кирип калды. Өзүм менен ошол өзүмдүн ичимдеги күнөөлүү сезим, болдор менен кой бербеген. Мен азыр үй алам деп үйдүн үстүндө иштеп атам, бирок ошол 2 үй салгам, ошол 2 үйдөн алган болдорум менин жан дүйнөмдү бошотпой турган экен. Аларды мен кой бердим, алар менен да иштедим. Сен то есть
алдыда алам деген үйүңдүн причинасы аркадагы үйлөрүңдү кой бере эле экенсиң да. ооба ооба Ага. ошолорду кое бере эле экен. Мгм. И бир үйүм биринчи үй менен иштегенде менин атамдын уруш жаңжалдарынан эң кичинекейси болгон да үй мен үчүн коркунучтуу экен да. Бул үй мен үчүн коркунучтуу, страх деген бар экен. Алардын баарын мен иштедим. Ушунчалык мага жеңилдик келди. Андан кийин экинчи үйүм менен дагы иштедим. Азыр эми мындай бир элестеткеним мурун элестете албайт дагы болчумун. Мен өзүмдүн үйүмдө мындай жүргөнүмдү. Азыр эми прям эле жаңы үйгө кирип жашап атканымдай күндөн күнгө элестетүүлөрүм ичимде мындай бир ишенимге келип, Мгм. абалым ушунчалык өзгөрдү да. Ал мурун мен ишене албайт болчумун. Кантип балам дей берет элем да. Кантип балам, кантип дей берет болчумун. А бирок Кудайга шүгүр, азыр ушул 1,5 айдын ичинде заткан эже чындыгында мен 2 айда баштаган жокмун. Бул элдер менен бөлүшүп, анан түшүндүм. Сиз айттыңыз, силер качан адамдарга жардам берип баштаганыңарда, анан кийин өзүңөрдүн абалыңар өзгөрөт деп. Анан мен ошол нерсеге басымдуулук жасап, давай Дания сен колуңан келет, азаматсың, кел эми бөлүшөм, ушунча билимди алдым, кел деп баштадым. Кудайга шүгүр болуп атат. Анан ошол адамдар менен иштегенден кийин дагы менин кызыгуум көбөйүп атат. Көпчүлүгү эле мына адамдар менен иштегенде апа атасына болгон тааныштар менен эле алдындагы ийгиликтер токтоп тургандарын байкадым да эже. Ошолорго кайсыл бир учурларда айта албаган, кичинекейинде 4 жашында калып калган тааныштарды ошолор деле айта албай, эртеңки күнкү ийгилигине ошолор тоскоолдук болуп тургандарды аябай мындай бир эл менен иштесең ушундай бир кызыктуу экен эже чындыгында. Тем более Ар бир адам Вайлдберстте өзүнчө бир жалаң керемет. да Вайлдберст ой Фаберликте. Вайлдберст дейм да жанагы эмне эле Oriflame деген жалаң Oriflame да силердин компанияңыз. Жок, Фаберликте. Фаберлик компаниясында деген ал жакта жалаң мындай ийгиликке умтулган, акча табам деген Ооба, ошондой. айымдар көбүнчө Ошондой. келишет да, именно ийгиликтүү Ооба. болгусу келгендер. А вот ийгиликтүү бир эле учурда бактылуу болгусу келген айымдар айтып атпаймынбы, кечээ силердин именно Даниянын клиентимин деп келди. Биз Москвадан жанагы немени көрүптүр, ретритти көрүптүр да. И биз то есть Дубайдагы ретритти көрүптүр. И Дубайдагы ретритти көргөн айымдарга биз диагностика белек кылганбыз да. И ошол айым айтып атпайбы, мен дейт, эми караңыздар, бул деген балким бул методиканы билбеген, түшүнбөгөн адам үчүн кой каяктагын айтпа деши мүмкүн да. Бирок бул биринчи эле кадам да. Тем более Даниянын биринчи кадамы бул аябай сонун кадам да. Тем более Дания айтып атпайбы, менин 1 айлык кирешем 1,5 миң сом болчу, элестетиңиздер. 1,5 миң сом эми үйдө иштебей отурган айым үчүн 1,5 миң сом бул аябай эле нормалдуу да, мындайча айткандачы. Себеби дегенде биздин үйдөгү жумушубуз өзү эле канча миң сом болот да. Ладно. Бирок ошондо дагы ошого карабастан каалоосу менен талдоо чеберине келди, окуду. И анан ошол айымдын айтып атканын айттым да мен. Мен дейт ушунчалык методиканын иштегенин көрүп дейт, өзүмдүн аябай болдорумду иштейин деген максат менен Дания айым менен договор кылдым дейт. 50 миң сом мен сага берем, и сен мага ушунча разбор жасап бересиң деп экөөбүз келишим түздүк дегенде, вау, мен айтып атпаймынбы, азаматсың. 50 миң сом алган Данияга дагы кандай сонун да, элестеткиле 1,5 миң сомдон тапкан айым Данияда 50 миң сом ал бир эле клиент да. Данияга ошо канча окуучуларымды алып келип берип атам дейт да. И консультант менеджерлерими алып келип берип атам дейт. Алар деле канча сомдон бергенде мындайча киреше жакшы эле болот да. Бул жактан киреше жөнүндө айта турган болсок. Бирок Дания өзүнүн кирешесин көтөрүү менен ал айымдарга канча болдор менен иштегенге жардам берип атат. Элестеткиле да. И ал айым дагы айтып атпайбы, мен ал айым менен диагностика кылганда дагы экөөбүз ушунчалык сүйлөшүп эле аябай көп болдорун таап туруп айттым да, прям жазып бердим. Данияга айтыңыз, бул ушундай. Ал айымдын максаты 500 миңге чыгыш керек экен да, Фаберликтен. 500 миңге чыгыш үчүн как раз Дания азыр талдоо чеберинде окуп, плюс бизнести алды. И бизнестен сизге Дания ушундайларды дагы жасап берсин деп бүт баардыгын айтып жөнөттүм. И плюс эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, убактыңыз, каалооңуз албетте болсо, анда өзүңүз да окуп алсаңыз болот дедим. Бирок менин байкашымча ал адам
алайын билбейм, балким методиканы толук сендей болуп калуубуз пока ойгоно элекпи, аны өзү чечим кабыл алат да, бирок ошондо дагы сага аябай сен именно аларга себепкер болуп атасың да, ал адамдарды ойготуп да, арагыла ушундай методика бар, келгиле разбор жасап берем деп канча адамдарга жардам берип да, жолдошум менен болгон мамилем оңдолду дейт. Кыргызстанга келиптир азыркы учурда канча жылдан бери келе албай жатыптыр. Ошолордун причинасын менен бүт баарын таап туруп, прям колуна карматып койдум да, элестеткиле да. Дания бир эле учурда өзүнө жардам берип атат, доходун көтөрүп атат, өзүнүн мамилесин оңдоп атат, кыздары менен мамилесин оңдоп атат да. И плюс айланасындагы айымдарга дагы уже сонун канчалаган айымдарга уже эле мына 1,5-2 айдын ичинде эле жок эле дегенде бир менин түшүнүгүм боюнча бир 20-30 айымга уже мындай себепкер болуп атыпсың да, арагыла да. болдум эже. Мисалы көпчүлүгү менден разбор кылат, менден разбор алгысы келет. Мен жалгызмын, силер көпсүңөр. Мен баардыгыңарга үлгүрө албайм да. Ошон үчүн мен лучше мастерлерди чыгарганым жакшы, а мен чыгарган мастерлер элдерге разбор кылып жардам бергени мен үчүн да аябай жакшы да. Менин бул кыялым болгон да. И ошол кыялым ишке ашат. Сонун азаматсың, эми келечекте азаматсың, эң башкысы үйрөнүп алдың разборду да. Сертификатты алып атасың. Эми алдыдагы келечектеги пландарың менен бөлүшүп кетсең да, үй деп атасың, молодец. Эми эч кимден көз каранды, группалаштарыңар менен иштеп эле да. Өзүңөргө разбор кылып эле мурун Узаткан эже качан разбор кылат экен, бара калайын деп отурган болсоң, азыр уже өзүң эле кыздар чыккыла Ооба деп туруп эже. эле разбор кыла бересиң да, туурабы? Ыраазымын ошо сизге барып жүргөнүмө дагычы. Тынбай барганыма да ыраазымын, фигура болуп канча трансформация болгон экенин. Ал ошол Айшакан Асанова, биз экөөбүз психология боюнча да аябай бири бирибизди таяп жүрүп келебиз жашоодо. Ал келет деген менин үмүтүм бар эже. Пока азыр ал менен иштеп атам. Анан кийин Кудай буйруса, кийинки жылы келет. Мен угатам. Анан алдыдагы менин максаттарым, мен кирешем боюнча да айтып өтөйүн. Заткан 50.000 андан болду. 1,5 айдын ичинде менде 109.000 киреше болду. Вау, сонун. Сен сол жакында эле баштадың разбор жасаганды? Жакында эле баштадым. Мен 1,5 айда болду. 2 ай толук баштаган жокмун, себеби өзүмдүн бойлорум менен иштеп. 109.000 кирешеге чыктым. Бул деген өтө мен үчүн чоң. Бул только башталышы. Башталыш. Ооба, башталыш. Бирок азыр эми живой поледе да иштегим келип атат. Ниет кылып атам, офис алганга бир жерден. Кандай болот билбейм, өзүмө тапшырып атам жаратканын. Мен өзүм менен иштей берейин, бирок келет деп эле ошол нерсени мындай бир өзүмө кабыл алып. Алдыда келечегим эң биринчи өзүмдүн аялдык табиятымды кабыл алып, кандай болсо ошондой болуп, анан өзүмө мындайча айтканда өзүмдүн чыныгы, биздин чыныгы каалообуз такыр эле түпкүрүбүздө экен да, ошол каалоолордун ишке ашырганга өзүмө жардам берүү, үй бүлөмө жардам берүү, жана бир туугандарым. Андан кийин Кудай буйруса, мен бул жашоодон өзүмдүн ордуларымдын баарын толуктап, максаттарыма жеткенимден кийин анан ошонун арасында эле өзүмө окшогон аялдарга дагы мен жардам берүү. Чыныгы миссиямды табуу. Сонун чындыгында бул методиканы сүйгөн адам, түшүнгөн адам, кабыл алган адам да аябай көп жүрөгүн ачса, эгерде да биз эгерде жүрөгүбүздү ачып намаз окусак, жүрөгүбүздү ачып разбор кылсак, жүрөгүбүздү ачып жолдошубуз менен мамиле кылсак, жүрөктү ачуу дегенди аны биздин мастерлер аябай жакшы түшүнөт да. Кудайым бизге ушунчалык көп нерсени берет да. Сонун азаматсың. Бул жактан Айшакан айым дагы жазып атат, ыраазычылык деп. Азаматсыз Айшакан айым, буякта биз сизди талкуулап атабыз жанатан бери. Мастер болуп келсин. Бир аз неме кылып кетейин. Мен ушунчалык сабирликтен өйдө көтөрүлөм деген кыялдарым болгон. Дарья Батырханова менен түз эфирге чыгам деген ушундай менин кыялдарым эртең төрттө туруп алып жасачумун да ошолорду элестетип. Анан кечээ күнү Кундуз айткандай эле демек мен Узаткан эже менен чыгат экенмин ошол эфирге. Менин түпкү өзүмдүн чыныгы каалоолорум менен келаткандыгымды билдим да эже. Себеби сабирликке дагы мен апама көрсөтүш үчүн, балдарымды багыш үчүн и так далее ушундай болгон экен. Бирок мен өзүмдүн чыныгы каалоолорум менен өзүмө жардам берип отуруп, мен чыныгы каалоолорумду сыртка чыгарып, анан ушу Узаткан эже менен чыгат турбаймынбы? Мен канча жылдан бери кыялданган
эфир бул узаткан эже менен экен деп анан мен даярмын дедим. Мен даярмын чыгам. Сонун Ошол азаматсың, Дания. Да, ушундай ийгилик менен бөлүшүп чыккан бул аябай көптөгөн адамдарга себепкер болгондун бир немеси да. Себепкер болгонуңда сонун ооба. рахмат. Бул жактан дагы айымдар айтып атышпайбы, разборду канча жолу алсак тазаланабыз деп. Разборду сиздер өмүр бою алышыңыздар керек. Өмүр бою. Мен прям өмүр бою деп эле айтам да. Биз адамдар ушундай кыска ойлонобуз да. Мен 2 ай талдоо чеберине барсам эле анан болду. Бүттү золотая баягы эмне деп коет, алтын таякча эле монтуп койсо эле иштей берет деп. Да, алтын таякчаны сиздер өз колуңуздарга алып аласыздар дагы. И анан кайсы учурда керек болгондо эле тың 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 деп эле разбор жасай бересиздер да. Ал бирок өмүр бою керек да. Керек да. Мисалы 60ка чыктыкпы, 50ге чыктыкпы да, 70ке чыктыкпы, тем более биздин азыркы заманыбыз айланайын бүгүн бир туруп, эртең башка нерсеге өзгөрүп, наркы күнү башка нерсеге өзгөрүп аткан учурда бизге дал ушул нерсе аябай керек. Бир разбор канча сом дейт? Бир разбор негизи разбордун баасы 5000 сомдон өйдө турат. Эгерде бир разбор алам десеңиздер, биздин разбор мастер разборовтору 5000 сомдон өйдө кылат. Бирок менин бир разборум 200 миңден өйдө турат. Эмнеге? Анткени адамдын өзүнүн полесинен жаңы үйрөнүп атканда 5000 сомдон кылышат мастерлер, анан акырындан баштап 10 000 сом, 15 000 сом, 30 000 сом, 60 000 сом ушинтип көтөрүлүп кетет. Мисалы Германияда бир разбор 4000 евро турат, элестеткиле. Бир разбор. Америкада андан да кымбат турат. Ошон үчүн сиз дегенде азыркы учурда билесиңер да, бул методика дүйнө жүзү боюнча тараган методика. Биз кечеги Америкадагы кыздар менен дагы чогуу иштештик. Дубайга барганда ал жактан кыздар айтып атышты да, бул разбор ушундай баалуулугу абдан жогору турат. Инна Тиляшинованын бир разбору канча деди? 15 000 доллар турат. Элестеткиле да. Күчтүү эже, бирок ошончолук бул методиканы күчтүү да, ушунчалык. Мен ыраазымын эже, чындыгында ыраазымын сизге. И бизге сонун болгон белегиңизди бердиңиз. Бул бизнес разбор деген бул чексиз да, чындыгында эже ушунчалык бул билимди өзүбүз биз мындай чайнап сууда ичип алсак, биздин жашообузга өмүр бою керек боло турган. Менин биринчи миллионерим ошол Айшакан Асанова, Кудай буйруса деп турам. Да. Уже бизнеске да кардарым бар. Бир аз иштешкенден кийин келет ал сабакка дагы. И ушул өзүм мастер болуп калганыма мен ушунчалык ыраазымын. Өзүмдүн жан дүйнөмдү укканыма өзүмө дагы ыраазымын. Да, өзүң эмес. Сен сертифицированный мастер разборов. Академиядан, эл аралык академиядан сертификат алган мастерсиң, туурабы? Кудай кааласа, психологияга да тапшырган диплом алам деген да ниеттерим бар. Буюрса, ушул жылы аракет кылам. Бул жыл болбосо кийинки жылдан. Да, азаматсың. Рахмат сага, андай көп ийгиликтерди каалайбыз, Дания. Дагы именно Айшакан айым кошогон ишкерлерди, Айшакан айымды менен кече сүйлөшүп атканда мен айтып атпаймынбы, сиз ушундай бойлуңуз менен ушундай кирешеге чыгып атыптырсыз. Эгерде сиз бизнес разборду жасатсаңыз Дания менен, сиз деген миллионду спокойно эле кылып турбайсызбы деп сөйдөгөндө методика иштегенин билем да мен. Ошон үчүн ошондой амбициясы чоң айымдар менен иштеше бергиле. Өзүңөрдүкү дагы аябай сонун, анан өзүңөр менен иштеп, өзүңөрдүн болдоруңар менен иштесеңер эле үй деп атпайсыңарбы, аны күйөөңөр эле алып коет. Себеби дегенде мен өзүм дайыма неме кылчумун да, үй депчи, бирок мен өзүм үй алган жокмун, өзүм болушунча эле балдарыма, өзүмдүн билимиме, өзүмдүн өзгөрүүмө салып келе жатам. Бирок андай чоң нерселерди жолдошум Кудайга шүгүр алып келе жатат. Ошон үчүн жолдошуңарга дагы уруксат бергиле ийгилик жаратканга. Сонун рахмат, жаштыргыла. Разымын. Рахмат эже, мен чыга берейин. Рахмат. Разымын. Азамат, Дания. Да, бул жакта крестик бар жогоруда, ошону бассаңар чыгып кетесиңер. Так, айымдар, бул жактан дагы бөлүшүңүздөр. Ким талдоо чеберинде окуган? Так. Биздин мен биринчи трансформация курсун чыгарганда биринчи потокко келип, анда индивидуаль иштешчүмүн. И ошондо Москва шаарында саламатсызбы деп байланыштым эле.
Ошондо Кудайым ушунчалык биз арканды кенен монтип таштаганды билбейт экенбиз да аябай. Ошо 21-жылдан бери, 21-жылдын октябрь айынан бери мына бүгүнкү күнгө чейин менин билимдерим эмне деген билим чыгарсам эле, эмне деген курс чыгарсам эле баарын деген алып келиңиз деп эле окуп келе жаткан биздин менде куратор болуп да иштеди, менеджер болуп иштеди. Көп нерселердин баардыгын чогуу башыбыздан өткөрдүк да. Менин эң ушундай эмне деп коет эле ардагер окуучум Айзирек бүгүнкү күндө Ош шаарында мастер разборов, Ош шаарында көптөгөн бизнес айымдарга, көптөгөн айымдардын балдарынын ден соолугу боюнча разборлорду жасап, жандуу поледе жардамын тийгизип келе жатат. Былтыр талдоо чеберин окуган, быйыл официалдуу түрдө сертификат академиядан алайын деп академиянын сексуалити курсуна келди. Ал жактан дагы сексуалдык аябай энергиялар менен иштеди. Так, кел Айзирек, бул жактан комментарийди өчүрүп коюп турайын, дегенде биз Айзиректи жакшы көрөлү. Кел Айзирек, сен кантип талдоо чеберине келип калдың? Эмне максат менен келдиң? Жана кандай сен күткөн нерселерден эмне, мисалы сен ага чейин методиканы мисалы трансформация курсун окуучулар менен иштешип келгенсиң да. Вот талдоо чебери курсуна былтыр келгенде эмнени түшүндүң? Ал эми быйыл сексуалитиге келгенде эмнени түшүндүң? Ошолор жөнүндө жана үй бүлөңдөгү өзгөрүүлөр жөнүндө, клиенттериң жөнүндө айтып берсең. Кутман кечиңиздер менен. Затканже жогоруда айткандай эле, Заткан эжени тааныгандан баштап эле жабышып эле келатам. Канча жыл болсо ошончо жылдан бери эле. Талдоо чеберине келгенге чейин менде максат эмне болгон? Үй бүлөм менен, балдарым менен үйдө отуруп акча табуу деген эле максатым болгон. Анткени мен мигрант болуп иштеп, балдарымды төрөп таштап коюп эле жүргөн күкүген эле болгом да. Анан уже клиенттер менен иштеп, баягы сопровождение кылып баштаганда Заткан Жусупова бизнести жаңы алып чыкканда деле, талдоону жаңы алып чыкканда деле мен башында окууга анча деле кызыккан эмесмин. Чындыгында башында ойлонгон деле эмесмин. Эгер ошондо башында ойлонсом, сразу эле окумак экенмин. Чындыгында талдоо чебери болушума түрткү болгон аябай чоң эле нерсе болгон. Анткени менин атам инсульт болуп ооруп калган. И ошол инсульт болуп ооруганда мен аябай Депрессия, жаман абалга түшүп, депрессия, стресске түшүп калганмын. Затканжеге кечке чалам, Затканже ушундай болуп атам, эмне кылсам болот? Потеря болуп кеткем да, мындай айтканда. И ошол учурда мен эмнени түшүндүм? Биз адамдардын жашоосун өзгөртө албашыбызды түшүндүм. И ошол атамдын ооруганы мени именно талдоо чебери болгонума түрткү болгон экен. Аны мен бирок кийин талдоо чебери учурунда түшүндүм. Мен атамды коргоп алыш үчүн, атамды сактап калыш үчүн эле окуган экенмин. Бирок талдоо чеберинде окуп жүрүп, диагностикаларды жасап, разборлорду жасап, өзүмдүн болдорум менен иштеп баштаганда мен чыныгы каалоом ошол атамдын болу аркылуу элдердин болдорун изилдөө болгон экен да. Анткени ошол боль аркылуу келгенде биз көп нерсени жакшы түшүнөт экенбиз. И ал сиңимдүү дагы болот экен, аябай сиңимдүү болот экен. Себеби өзүңдүн башыңдан өткөндө аябай сиңимдүү болот экен. И ошондо чындыгында оорулар каяктан келгенин түшүндүм. Ал оорулар биздин таарынычтардан, капачылыктардан, эмоциялардын чыкпаганынан эле келет экен дагы. Бизде ар түрдүү оорулар жарала берет экен. Ошондон кийин мен максат койдум. Түшүнгөндөн кийин максат койдум. Мен дагы ушундай ооруйун деп аткан, ооруп калган, ооруп кыйналып аткан адамдарга жардам берейин деп максат коюп баштаганмын. Бирок ага чейин мен атамды спасать этиш үчүн эле окуган экенмин. Көптөгөн клиенттер келгенде, действительно башында мен баягы атамдын оорусу менен келгендиктен аябай оору менен келген адамдар көп болду.
еще депрессияда жүргөн адамдар болду, көп жылдан бери ооруп жүргөн адамдар болду да. И алар менен биз именно талдоонун жардамы менен разборлорду жасап иштегенде азыр бул жерде баары эле ойлошот да бир разбордо эле чечилип кетет депчи. Бирок мен ал адамдар менен узакка чейин иштедим. Канча ай, 2-3 ай иштегенде кадимкидей оорулары кетип да, өздөрүн жакшы сезип, чындыгында бул методиканын күчтүүлүгүнө таң калап, мындай медицина уже биз эч нерсе кыла албайбыз деген оорулар дагы сакайып атат да, чындыгындачы. И дагы мен талдоо чеберине келишимдин дагы бир себеби бул менин баламдын сүйлөбөгөнү болгон. Балама аутизм деген диагноз коюшкан. Азыркы учурда аутизм дагы башкача түрлөрү бар. Ошондой диагноздогу балдар аябай көп. Мен именно ушул талдоо жасап, өзүмө талдоо жасап отуруп эле баламдын ошол диагнозун жакшы кылдык. Балам жакшы сүйлөп калды. Эң негизгиси мектепте жакшы окуп атат. Азыр алдыңкы окуучулардын катарында. И ал нөлевой класста эле ментальный арифметикадан олимпиадага барып, алдыңкы орундарды алып келди. Мен ошондо аябай таң калганмын методиканын чындыгында жакшы результат беришинечи. Анткени менин баламды бир жыл мурда будан результат болбойт дегенде, бир жылдан кийин ал уже олимпиадада жеңүүчү болду да. Сага ошондой диагноз коюшкан да, бул жерде кеп биз врачтарды күнөөлөп эмес, врачтардын билими жетиштүү. Алар эмне менен иштешет? Алар симптом менен эле иштешет. Симптом менен иштешет. Биз деген мастер разборовдор ошол оорунун түпкү себеби, причинасы менен иштейбиз дагы. И качан түпкү себебин, причинасын тапканда, эмне менен, кандай ситуацияга байланыштуу бала ошентип ооруп калды деп түпкү себебин таап, аны трансформация кылгандан кийин симптом жоголот. Биз мисалы таң калып атабыз да. Сонун азаматсың. И анан врачтар эмне дешти? Балаңардын элестеткиле, бул болду, бул бала сүйлөбөйт, бул бала деген болду, ушул менен көбүнчө эмне дешет? Болду, уже сүйлөбөйт, буга деген жанагындай гимнастика алып баргыла, тияка алып баргыла, бияка алып баргыла, эми башка айла жок, ушул жол менен гана кичине болсо дагы балким алдыга жыласыңар же ушуну сактап каласыңар, такыр аркага кетпесиңер дагы деп эми өздөрүнүн колунан келген жардамдарын беришет да. Силер айткан, сен айткандай разбор алып, сонун результаттарды жараткандан кийин кайра бардыңарбы, алар эмне деп айтышты, жана ошондой апалар дагы келдиби сага? Кайра жакшы болгондон кийин мен общий анализ тапшырып барганымда, бардык башында эле бирок анализдери таза чыккан да. Бардыгы таза чыккан. Анан эмне кылсам болот десем, эми биз эч нерсе дей албайбыз, логопедке апарыңыз эле деп койгон. Анан эмеге барыңыз, невропсихологко, ушундайга барыңыз деген да, унутуп калдым. Невропатологко барыңыз деген. И биз ошого барып текшерткенде, биз эч нерсе дей албайбыз, бул сүйлөп кетеби, сүйлөп кете албайбы, биз айта албайбыз эле деп коюшкан да. Бирок балам кийин сүйлөп кеткенден кийин мен уже унутуп калдым да, сүйлөдү да балам, барган жокмун. Бирок бир жылына бир жолу эмеден медсмотрдан өтүп турабыз, бирок баары жакшы. Анан бул жерде көп эле адамдарда эме жаралса керек, причина эмне болгон экен депчи, адамдарга кызык болсо керек деп ойлойм да. Анын да причинасы эмне болуп чыкты балаң менен иштегенде дейин деген. Мен да ошол көбүнө эле кызык болсо керек дегеним. Причинасы эмне болду? Мен энергетически баламды ата кылып алганмын дагы, атамды бала кылып алгам. Спасать эткен үчүн, Спасать эткенмин. Мен атамды спасать этип эле, атамды бала кылып эле отура берипмин дагы, и баламдан, атамдан ала турган энергияны мен баламдан эле алып бериптирмин. Баламдын ошол сүйлөгөнгө, өзүнүн развитиясына кетире турган энергиясын баарын эле мен алып бериптирмин. Да. Вот ошо менен иштеп, атамды ордуна коюп, баламды ордуна койгондон кийин,
уже атама мурдагыдай эме дагы болбой калдым да. Мындай. Спасатель. Мурдай спасатель болбой калдым. Уже атамдын тандоосун кабыл алдым. Ооба, атам өзү инсульт болушту каалаптыр. Ал өзү инсульт болду. Мен эч нерсе кыла албайм. Улуктугун И кабыл ошентип, да. Мен ошентип кабыл алганда уже баламдын эжекеси чалатпайбы эми биз деген олимпиадага катыштырайлы дедик эле десе мен таң калам го, ал өзү сүйлөй албай атса олимпиадага эмнеге барат депчи. Сон. Бирок ошол именно ошол менен иштегенден кийин баламда дагы жылыш болду, и өзүмдө дагы жылыш болду. Анткени мен деле мастер талдоо чеберин окуганым менен мен аны алып кете албай кыйналып жүргөмүн башында. Анткени атамды спасать эткендиктен мен фокусум атамда эле боло берген экен. Иерархия боюнча баардык ордуна келгенде менде өзүмдө дагы жылыш болуп баштады, и клиенттер дагы келе баштады. И менин балама окшогон клиенттер дагы көп келди. Менин баламдын диагнозуна окшогон. И алар менен дагы иштешип атам, азыр деле иштешип келебиз. Ошол биринчи причинасын алганда эле балдарда уже внимание башталат. Карабайт, сүйлөбөйт деген балдар уже карап, сүйлөп калды да, ата-энелери менен сүйлөп. Ошол жактан дагы көптөгөн результаттар болуп атат. Анан эме бизнес боюнча айтсам, андан кийин эле токтобой эле бизнеске кеттим дейм. Да. Негизи бизнестеги талдоодогу эжекелерди сопровождение кылган үчүн куратор катары менде бизнести алып кетүү өтө оңой болду чындыгында. Азыркы учурда бизнес талдоолорду жасап, бизнесмендер менен иштешип жатам, көп эле бизнесмендер менен. Эң негизгиси баары эле биринчи акча деп келишет. Мен акчамы миллион кылышым керек, же оборотумду миллиондон ашырышым керек, 5 миллион кылышым керек, 10 миллион кылышым керек деп. Бирок биз талдоолордун негизинде иштеп келгенде баарыбыз эле баягы эле ата-энебизге болгон, апабызга болгон таарыныч, же атабызды издеп жүрөбүз, же апабызды издеп жүрөбүзгө эле барып такалып калып атабыз да. Бирок негизинен жакшы. Көптөгөн блогдор менен иштегенде адам эң негизгиси чыныгы каалоосун табат дейм. Мисалы ал чоң бизнести кылып, бизнеси деп келсе деле, бизнес разборду өтүп бүткөндө, мен деген бизнести каалабайт экенмин да, мен башка нерсени каалайт экенмин деп спесин өзгөрткөндөр дагы болуп атат. Жан дүйнөсү жаккан нерсесин менен кетишет да. Жан дүйнөсүнүн жаккан, каалаган жумушу менен кетип аткандар дагы болуп атат. Эми именно бизнес деп келгендер. Да, себеби дегенде биз бизнесте деген айтабыз го башында, экинчи модульда эле уже айтабыз го, ишкерге биз эмнесин таап беришибиз керек? Предназначениясын табышыбыз керек. Эгерде предназначениясын таппай эле только бизнес акча деп акчасы менен иштей берсек, ал эртең эмне болуп чыгат? Бактысыз болуп чыгат деп. Мисалы мен дагы бизнестен келгенмин, психологияга да, мен дагы миллиондогон акчалардын арасынан келип психологияда адамдардын көйгөйү менен отуруп калганым. Эмнеге? Анткени менин жан дүйнөм тынчтанганы мага жаккан, и башкаларды дагы, мага окшогон ишкерлерди дагы именно психологиядан жан дүйнөсүн тынчтандыра турган кылып өзгөртүү максатында келгем да. Чындыгында биз акча менен эле баардык болдорубузду жабабыз дей беребиз да. Карагыла, бул аябай сонун кесип, азыркы учурда, азыркы заманда ар бир ишкерге, ар бир айымга да, ар бир энеге баягыдан бери айтып атасың да, ден соолук деп. Ар бир мырзага деп даже айтмакмын. Ушунчалык ар бир адам баласына керектүү кесип да, сонун. Дагы өзүңдүн үй бүлөңдөгү, балдарың менен болгон, жолдошуң менен болгон мамилеңде дагы кандай өзгөрүүлөрдү айтып кетмексиң? Үй бүлөмдө аябай чоң өзгөрүү болду. Анткени биз жолдошум экөөбүз 15 жыл чогуу жашасак деле, эсептеп келгенибизде 5-6 жыл эле чогуу жашаппыз да. Көпчүлүк учурунда биз бөлөк жашаппыз. Же ал Москвада болот, мен Кыргызстанда болом, төрөйм, бул жакта жүрөм.
ошентип жүргөн экенбиз. Өзүм менен иштеп баштаганда именно максатым жолдошум менен, балдарым менен чогуу жашоо болчу. Азыркы учурда жолдошум Кыргызстанга келип, чогуу жашап атабыз. Бул мен аябай 15 жылдан берки максатым болду да. Тем более Айткандай. Кыргызстанда, да? Тем Кыргызстанда более десең, Кыргызстанда өзүңдүн семьяң үйүңдө. менен чогуу жашоо, өзүңдүн үйүңдө чогуу жашоо деген бул чындыгында максатым болчу. Ошол максатым орундалып, азыр жолдошум үйдө да, балдарымдын жанында, эң негизгиси балдарым атасынын жанында ушундай сонун гармонияда жашап атабыз. Чыныгы каалоом аткарылып атат да мен өзүмдүн. Бул жерде биз бар нерсебизди деле кабыл ала албайт экенбиз да. Ошол боюнча дагы айта кетейин, мен өзүмдүн бар нерсемди деле кабыл ала албай жашап жүргөнмүн. 10 жылдап деле өзүбүздүн алган үйүбүздө жашаганга деле максат койбогонмун да. Биз именно ушул методикага келгенде өзүмдүн үйүмө көчүп келдим да, мындай айтканда. Өзүбүздүн үйүбүздө жашап атабыз. Балдарымда дагы баары сонун. Азыр кызымда дагы сонун. Кызым дагы өзүнүн каалоосу бул комуз чертүү болгон экен. Сабактан сырткары. Комуз чертип, ал ошол кароо сынактарга катышып, алдыңкы орундарды алып да. Ушунчалык мен өзүм менен иштеген сайын балдарым дагы жакшы болуп атат. Экинчи баламда дагы жакшы, кичинекей баламда дагы жакшы да, мындай. Өздөрүнө ишенимдүү. Өздөрү каалаган нерсесин жасашат. Өздөрү каалап аткан нерсесин айта алышат, эң негизгиси. Жакында эме деп калды да. Ошону айта кетейин, кайдежем чалып калып, анан эми күйөөм азыр бул жерде жакшы деле жумушта иштейлик да, такси менен иштейт, анан стройкага чыгат. Бул жерде жүрө бербей, Москвага кайра кетпейби, көбүрөөк иштебейби, ал жактан баары бир көбүрөөк иштейт го деп айтып атпайбы десе күлдүм да. Күндө дейт таксиге кылган акчаң эмнеге жетет экен десе, 2 нан менен айранга жетет деп күлүп атпайбызбы эмче? Азилдешипчи. Да, тамашалап айтып атабыз. Анан кайнежем күлөт. Булар дейт, атасы дейт, 2 нан менен айран көтөрүп келсе деле бактылуу дейт да. Бизге ошол бакыт жетишпеген экен. Чындыгында үй бүлөнүн чогуу болгону, бир болгону эле өзү бакыт экен да. Биз аны сезбейт экенбиз да. Более биз канчалаган айымдар мырзалар менен иштешкенде, алар менен айтабыз. Алардын бул эле эмне? Апам мага шоколад алып берген жок, апам мага мындай кийим алып берген жок деп көп айтышпайт. Бул эле апам менин жанымда болгон эмес. Россияга кетип калган. Тем более азыркы замандын балдарынын болдору мага апамдын акчасынын деле башкасынын деле кереги жок болчу. Мага апам өзү керек болчу, атам өзү керек болчу деген болдор аябай көп да ушул азыркы замандын балдарындачы. Ошон үчүн балага керектүү бул биздин акчабыз дагы эмес экен, биздин байлыгыбыз, биздин чоң салган үйлөрүбүз дагы эмес экен. Именно баланын жанында отуруп, баланы кучактаган бул бала үчүн өзү эле чоң бакыт экен да, эртеңки жашоосундагы бактысы ошол нерсе экен да. Бул аябай сонун өзгөрүү. Өзүң айткандай 15 жыл бою Россияда жүрүп, анан качан гана биз өзүбүз менен иштегенде Кыргызстанга келип калганыбыздын түпкү себеби бул эмне? Бул биз көбүнчө өзүбүздө энергия жетишсиз болгондо биз талаалай беребиз. Жумуштан колубуз бошобойт, үйгө көңүл бурбайбыз, балдарга көңүл бурбайбыз. Шылтообуз иш болот, шылтообуз акча табыш керек болот. Качан өзүбүздүн ата энебиз менен байланышыбызды улап жактан да методиканын жардамы менен өзүбүз ошол энергияга, өзүбүз ошол сүйүүгө толгондо, анан кантип Кыргызстанга келгенибизди билбей калабыз, кантип үй бүлөбүз чогуу болуп калганын билбей калабыз. Айзирек айым именно ошол болдорунун, каалоолорунун түпкү себеби менен иштегендиктен бардыгы дароо акырындан болсо дагы жайына келип, Кудайга шүгүр, эми үй бүлөңөр менен чогуу болупсуңар, эми ушул нерсеге тоюшуңар керек дагы. Анан чоң максаттарга алдыга. Себеби дегенде мен дайыма айтам го, дайыма баланс болуш керек. Только эле акча эмес, үй бүлөдө бактылуулук болуш керек. Ден соолугубуз да, биздин сүйүктүү жумушубуз, анан ийгилик дагы болуш керек. Бардыгы бирдей кетиш керек дегенде именно
качан ушул 4 сферада бир койгонубузда бизде өнүгүү акырындан болот экен да. Түлкү акча дей бергендер акча бу жактан өнүгүп кетет экен дагы, үй бүлө жактан аркага кетишет экен, ден соолуктан аркага кетишет экен же жумушунан аркага кетишет экен да, сүйбөгөн жумушунда иштешет экен. Ошон үчүн мен ойлойм биз мастерлер жана өзүбүзгө дагы анан биздин окуучуларыбызга дагы эң сонун жардамдарды берип атабыз дүйнөдө балансты сактаганга. Балансты сактасак анан биз бактылуу жашоодо жашай алабыз и гармонияда жашай алат экенбиз да. Сонун азаматсың. Дагы Бала бардык 4 сфераны баланска алып келгенге аябай аракет кылып атам азыркы учурда. Азыр үй бүлөмдө буйруса жакшы, мамиледен жакшы болуп атабыз да. Негизгиси бир туугандарым, ата энем колдоп баштады да. Башында алар баары эле каршы чыккан болчу. Даже апам менен атам дагы каршы чыккан болчу. Азыркы учурда алар дагы колдоп баштады да. Сен эмне 40ка чыккыча окуйсуңбу деп урушо берет болчу, эми оку деп калышты. Анан сексуалити курсу боюнча айта кетейин эми экинчи уровень боюнча. Да, ушул мен да сурайын деп аткам. Да, кантип сексуалитиге келип калдың? Элдер ойлошу мүмкүн сексуалити десек башкача түшүнүп алышы мүмкүн. Бизде себеби дегенде бизде именно дал ушул сөзгө аябай чоң блок бар да. Биз кабыл албайбыз. Өзүбүздүн сексуалдуулугубузду кабыл албайбыз. Сексуалдык энергия себеби дегенде мен өзүм 2020-жылы мага бир группалашым айтып калды да, ноябрда. Заткан. Анда мен башка психологиялык курста окуучу болчумун. Ушундай Инна Тляшинова деген бар. Ал именно ушундай причиналардын корени менен иштейт. Ал деген мондай десе деп туруп ссылкаларды мага жөнөтүп коет. Анан бир күнү эмне бир нерсе деген сабакты көр деди эле. Телефонду жолдо кетип атам. Мадинага бир жака кетип аткам. Кройго бир нерсегечи анан угуп кетип атсам, сексуальная энергия анан эмне деп атат да. Анан бул эмне эле башталып атат деп туруп койуп салгам да, укпай койгом да, дальшечи. Анан кебетесин карап жактырган эмес, эмне эле айтып атат, каяктаган айтпай баштап атпачы деп койгом да. Азыр мага деген ошондой комментарийлерди жазышат да, эмне эле сүйлөп атасың, баштап атпай жөнө турчу дегендерди укканда мен да күлөм да. Көрсө ал Иннанын эмес, менин сексуалдык блокторум толтура өзүмдү кабыл алган эмесмин, өзүмдүн аял экенимди, өзүмдүн денемди деги эле өзүмдү вообще кабыл албаган үчүн мен ал жөнүндө даже уккум келген эмес экен да. Сексуальный энергия деген бул мен бармын, мына мен бармын, мен дем алып атам, мен сезип атам. Я дышу, живу, классно, кайфую деген эле нерсе экен да. И анан биз биринчи чакрада талдоо чеберинде эмне менен иштедик? Азирээк капачылык, таарыныч, күнөөлүү сезим, да, ушундай нерселер менен иштедик. Ал эми сексуальная энергия, сексуалити курсунда сексуалдык энергияда эмнелер менен иштедик? Кана азирээк сага сөз. Сексуальный уровень дегенде чындыгында блоктор көп болгондуктан менде деле тоскоолдуктар болду да. Биринчи айда аябай тоскоолдуктар болду. Экинчи айда иштеп баштадым. Башында эле иштеп баштаганда мен чындыгында бул жашоодо жашап атканымды түшүндүм да. Буга чейин мен жашабай эле жүргөн экенмин да, жөн эле басып эле жүргөн экенмин. Чындап өзүбүздүн денебиз, өзүбүздүн Кудайым берген денебиз, колубуз, бутубуз, чачыбыз, көзүбүз, тишибиз деги эле биздин органдарыбыздын баары биригип биз бир адам экенибизди түшүндүм да. Ал жакта ушундай практикалар барбы? Да, ошол биринчи практиканы жасап баштаганда эле ушунчалык башкача сезим келди. Мен деген жөн эле жүргөн турбаймынбы, мен деген мындай пустой эле карапка болуп жүргөн экенмин деген сезим келди да. Ушунчалык өзүмдүн органдарымды, өзүмдүн денемди кабыл алып баштаганда Кудайыма чындап ыраазычылык айтат экенсиң, жаратканга ушунчалык ыраазы болот экенсиң. Сен анан жараткан эле болот экен да, ал жердечи. Өзүңсүң анан жараткан эле болот экен да. Ушунчалык ушундай сонун кылып жаратып койгону үчүн эле биз канча чексиз ыраазычылык айтсак болот экен. Анткени биз өзүбүз эле чексиз алам экенбиз да. Өзүбүз менен иштеп, өзүбүздү эле кабыл алсак, биз жөн эле аламды кабыл алгандай болот экен да. Баягы
Сен азыр деген. бир эле модуль жөнүндө айтып атасың. Ал жакта деген Да, мен ондор бирөө модуль деле бар элестет. Да, мен бирөөнү эле айтып атам. Азыр бул биринчи эле модуль да, бул киришүү эле да. Киришүүдө эле канча нерсени аласың. А дальше кеткенде сен ар бир сфераңды, өзүңдүн сексуалдуулугуңду, өзүңдүн аял экениңди, өзүңдүн бул жашоодо адам болуп жашап атканыңды кабыл алган бул өзүнчө эле башка нерсе экен. Ал жакта мен сөз менен айтып бере албайм. Сезимдеримди дагы айтып бере албайм, анткени уже сен дүйнөгө башка көз караш менен карайсың, адамдарга башка көз караш менен карайсың, өзүңө башка көз караш менен карайсың. Чындыгында ошол жакта сен чыныгы аял экениңди, чыныгы сексуалдуу экениңди, жашоо деген чындыгында эмнеден турарын түшүнөт экенсиң да. Жашоонун өзү эмне экенин, жашоонун өзү сексуалит экен да, мындай айтканда. Да. Сексуалити деген курс бул биздин жашоонун рахаты деген эле сөз да. Да. Чыныгы жашоонун рахаты ошол экинчи уровеньде экен. Мен азыр бардык модулду көрүп бүт элекмин, бирок жарымына келип калдым. Уже менин эмелерим, сознаниям, подсознаниям, дагы эмне бардыгы алмашып атат да, жөн элечи программам алмашып атат да. Да. Чындап экинчи уровеньге барганда биз биринчи уровеньде родовойдо биз көбүнчө бизге биздин мээбиз тоскоолдук жарата берет экен. Мээбиздин иллюзиясы менен, мээбиздеги маска менен, мээбиздеги мен жакшымын деген эле программа менен жашап жүрө берет экенбиз. А экинчи уровеньде эме аерде иллюзия кыла албайт экенсиң, өзүңдү жакшы көрсөтө албайт экенсиң, маска дагы кие албайт экенсиң. Анткени сенин телоң бардыгын айтып берет экен да. Вот ошол нерсени эгер ар бир кыргызстандыктар, ар бир кыргыз адам ошол нерсени түшүнгөн болсочу, жашоо деген айымдар түшүнсө ошол нерсени. Жашоо деген бул жомок экен да. Жашоо жөн эле жомок экен. Жашоонун краскалары өзүнчө эле башкача экен да. Биз деген черно-белый телевизор көргөндөй эле жашайт экенбиз. Да. Чыныгы краскалар ошол жакта экен, экинчи уровеньде экен. Да, адамдын ички дүйнөсүндө кандай сезим болсо, сырткы дүйнөсүндөгү жашоо ошол эле нерсени кайра көрсөтөт да. Мисалы, азыр сен подсознанияңда жаңы нейрондук байланыштар, да, жаңы нерселер эми ошол нерсенин результаттарын жашообузда көрүп баштайбыз да. Биринчи биз өзүбүздүн аң сезимге жаңы программаларды киргизебиз да, сексуалдык энергиябыз жөнүндө, жашоонун рахаты боюнча да, анан ошол нерсени анан жашообузда көрүп баштайбыз. Да, бүгүнкү күндө уже Азиза айым дагы сексуалити курсуна келип, кайра эле сексуалити курсу боюнча дагы толук өтүү максатында клиенттерди алып дагы иштешип баштады. Азаматсың. Келеше жөнүндө айта турган болсок, Айзирек айы Ош шаарында разбор кылат. Ош шаарындагылар разборго барсаңар болот, катталсаңар болот да. Анан азыркы учурда Айзирек өзү талдоо чеберин окуган, бизнести окуган, myself окуду, сексуалитини окуду. Разбор кылганда биз уже эмне деген разборлорду кылып атабыз? Бир эле отуруп алып жөн эле талдоо чебериндеги эмес, уже жогорку деңгээлдеги разборду кылып атабыз да. Myself менен да иштейбиз, сексуалити менен да, родовой менен да, бизнес менен. Акча дей турган болсок, 4 курсту бириктирип туруп деле разбор кылып кое беребиз да. Себеби дегенде бизде ошончолук билим бар. Анан бул биз үчүн албетте биздин айрыкча билим үчүн бул чек эмес. Себеби дегенде сексуалитиден кийин андан кийинки дагы бизде уровеньдер бар. Мисалы, амбассадор бар да. Амбассадорлукка келсеңиздер, андан да жогорку деңгээлдеги, мисалы, душа, 4-чү уровеньдеги, 5-чи, 6-чы, 7-чи, андан дагы көптөгөн билимдерди алсаңыздар болот. Ошондуктан жан зарядканы алып келип берчи бала. Ошо бүтөйүн деп атам. Сонун рахмат Айзирек, сага ийгиликтерди каалайбыз. Көптөгөн айымдарга
пайдамды тийгизип, жардам берип, айымдардын баардыгын аял кылып, назик кылып дегендей да. Себеби дегенде көп аялдардын кыялы бул аял болуу. Мен аял болгум келет, мен бактылуу болгум келет, мен назик болгум келет, мен женственная болгум келет деген адам деген бул аялдардын кыялындагы жашоосу деп эле билем да менчи. Ошон үчүн бул сексуалити бул аябай сонун курс именно сексуалдык энергияны көтөрүү, аялдык назиктикти көтөрүү, женственность деп биз ал жакта аябай өтөбүз. Аялдык энергия деп да. Сонун рахмат. Сизге дагы рахмат, Зачек. Аха. Ушунчалык сонун билимдериңизди бизге бөлүшүп атасыз. Ушундай сонун методиканы берип койгон жаратканыма дагы ыраазымын. Ошо Инна Тилешинованы себепчи кылып. Да. Рахмат, сизге дагы ыраазычылык, чексиз ыраазымын. Да, сон. Рахмат. Көрейин, Аха. Так, айымдар, мырзалар, жогоруда өзүңүздөр көргөндөй эле, бул жака Асел айым запрос жөнөтүп койсоңуз болот. Эгерде түз эфирге келсеңиз, мага түз эфирге чыкканга запрос жөнөтүп коюңуз. Жогоруда айтып өткөн айымдар өздөрү көп жыл бою биздин курстарда окушкан. Жок эле дегенде бир жолу трансформация курсунда окуп да, бул методика ушунчалык терең экенин көрүшүп да, бул методиканын майын чыгарып окугандан кийин биз жашообузда көптөгөн результаттарды жарата алат экенбиз дешип анан келишкен да. Анан көпчүлүк айтышат да, сен канча акча таптың, каяка көчүп кеттиң дешипчи. Биздин биринчи кезектеги максатыбыз бул бир гана акча табуу эмес, акча табуу менен чогуу эле баардык сфераны чогуу алып кетти. Ден соолукту да, мамилени, балдарыбыздын ден соолугун ар тараптан өнүгүү, өсүү да, ар тараптан өсүү. Мисалы, кээ бирки айымдарды байкайбыз да, ушунчалык күчтүү болушат, акча табышат, бирок карасаң үй бүлөсү сакталган эмес. Асел айым, азыр чакырам сизге. Сизди түз эфирге чакырам азыр да, рахмат. Аксайт да, сөзсүз түрдө бир жактан аксашат. Менин негизги максатым бул методиканы бергенде айымдар үй бүлөсүн сактасын, бактылуу болсун, балдары менен мамилелери оңдолсун, акча дагы табышсын, өздөрүнүн сүйүктүү жумуштарын жасашсын, ар тараптан өнүксүн, ден соолуктары чың болсун деп мен окуучуларыма дагы именно ушул нерселерди үйрөтөм дагы, методиканы чогуу үйрөтөм. Мисалы, көп учурда биз бирөөгө доказать этиш үчүн окушубуз мүмкүн да. Анда айтам, жок, сен эч кимге доказать этпе. Күйөөңдү күнөөлөбө, партнерыңды күнөөлөбө, же начальнигиңди күнөөлөбө. Сен баардык нерсени блогуңду өзүңдөн издесең, сен ошондо дүйнөдөгү эң бактылуу адам боло аласың. Эмнеге? Анткени мен өзүм ушул нерсенин ушул тараптан аябай өнүккөнмүн. Именно жолдошу менен болгон мамилем, Кудайга шүгүр да, ажырашам деп жашагам, ушунчалык жертваланан бүгүнкү күндө жолдошум менен болгон мамилем абдан сонун, балдарым менен болгон мамилем, өзүм менен болгон мамилем, акчага болгон мамилем, жумушума болгон мамилем, чөйрөгө болгон мамилем, жашоого болгон мамилем да. Кудайга шүгүр, акчам дагы бар, ден соолугум дагы бар, мамилем дагы бар. Баардыгы Кудайга шүгүр меники ар тараптан. Чындыгында мен гармонияда жашайм да, өзүмдү бактылуумун деп, толук кандуу бактылуумун деп айта алам. Жаратканыма да чексиз шүгүр кылам, ушундай билимди берип, жана ушул билим менен сиздер менен талдоо чебери курсунда бөлүшүп жатканыма. Жана өзүңүздөр кабардар болгондой эле, биз азыркы учурда талдоо чеберине дагы жаңы проект киргиздик. Ал жакта талдоо чеберин өзүм үчүн үйрөнөм деген айымдар дагы болсо араңыздарда, анда өзүңүздөр үчүн үйрөнүп алсаңыздар болот. Жана талдоо чеберинин өзүм үчүн деген тарифи сиздер үчүн аябай жеткиликтүү баада. Сиздер ал жакта талдоо чебери деген менин методикама доступ аласыздар. Кураторлор менен группанын ичинде толук кандуу талдоо чебери болуп чыга аласыздар. Үй бүлөңүздөргө мамилеге, өзүңүздөргө, ден соолугуңузга, балаңыздын ден соолугуна, күйөөңүз менен болгон мамилеге, бизнесиңизге, акчаңызга ар тараптан өзүңүзгө толук кандуу разбор кылганды үйрөнөсүз. Бирок ал жакта сиздерге мастер разборов деп Инна Тилешинованын сабактарына доступ берилбейт, эч кандай сертификат берилбейт. Сиздер өзүңүздөр мастер, толук кандуу мастер болуп, эч кимден көз карандысыз болгон мастер болуп чыга аласыздар.
Баасы дагы сиздер үчүн абдан ыңгайлуу баа болсун деп сиздерге болгону 60.000 сом менен гана берип атабыз. Себеби дегенде өзүңүзгө 60.000 сомго разборго үйрөнүп алсаңыз, мисалы мастерге сиз 12 жолу баргандан кийин 5.000 сомдон берсеңиз, мисалы да уже 60.000 сомуңуз келет. 12 жолу сиз балким 1 айда барасыз, балким 1 жылда барасыз да. Эгерде сиз талдоо чеберин өзүңүз үчүн үйрөнүп алсаңыз, сиз бул методика менен өмүр бою иштей берсеңиз болот. Өзүңүз, балдарыңыз, жакындарыңыз менен разбор кылып иштей берсеңиз болот. Анткени мен бул методикага келгенде биринчи кезекте өзүм менен иштегем. Андан кийин анан башкалар менен иштеп баштагам. Жана ошондой эле бул өзүм үчүн талдоо чебери деген курсунда дагы аябай сонун мүмкүнчүлүк. Бул күзүндө буюрса сексуалити курсу башталат. Жана ошол сексуалити курсуна келип, эгерде жок мен өзүм үчүн үйрөндүм, өзүм үчүн мастер болуп чыктым, эми мен билимди жогорулатам, мен сексуалдык энергиямды көтөрөм, мен мастер болом, башкаларга дагы разбор кылам, мен акча табам, башкаларга дагы жана Дания Ташиевадай болуп командага ушундай бизнесмендерге разбор кылам десеңиздер, Азиза Айзирек дагы да бизнес разбор кылып жатат бүгүнкү күндө. Көптөгөн бизнесмендер менен иштешип жатам деп атат. Ошондой максатыңыздар болсо, анда күзүндө сексуалити курсуна келип туруп, ал жактан дароо талдоо чебери, мастер про, сексуалити жана майсел 4 курсту алып, 4 сертификат алып, академияга доступ алып, толук кандуу сертифицированный мастер разборов болуп чыксаңыздар болот. Ага дагы мындай шыкканда сиздер үчүн абдан чоң эшикти ачтык. Андыктан азыр өзүңүздөр үчүн жок дегенде үйрөнүп алыңыздар. Анан жок, бирок бул жерде сиз убакыттан уттурасыз. Себеби дегенде сиз азыр дароо 2 ай окуйсуз, 2 ай куратор менен мен дагы түз эфирде болом, сурооңуздарга жооп берип турам да. Анан бизде рассрочка дагы каралган. 1-июнга чейин рассрочкага бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бөлүп бир айдын ичинде толук төлөп бүтсөңүздөр болот да. Сол мүмкүнчүлүк. Анан дагы жок, мен убакыттан уттурбайм, мен бүгүн окуй эле, уже 1 айдан кийин же 2 айдан кийин мастер болуп разбор жасап баштайм. Мен деген сразу сертификат алам, мен дароо бизнесмендер менен бизнес разбор кылып баштайм десеңиздер, анда биздин толук кандуу талдоо чебери мастер разборов курсуна кошулуп, буюрса 1-майдан баштап бизде уже курс толук башталат. Биз менен чогуу окуп кетсеңиздер дагы болот. Жана бул курска катталуу үчүн комментарийге номериңиздерди калтырып, же менин жеке катыма номериңиздерди калтырсаңыздар, талдоо чебери деп. Ал жактан биздин менеджерлер, кураторлор сиздер менен байланышат дагы, толук маалыматтарды беришет. Келиңиздер, анда ушундай сонун методикага келип, ушундай методиканы түшүнүп, айылда туруп, бирок методикага келип, 2 айдын ичинде абдан сонун өзгөрүүлөрдү жаратып, бүгүнкү күндө ийгиликтүү айым болуп жаткан биздин Асел айымды түз эфирге чакырып алсак, Асел айым ар тараптан ийгиликтерди жаратты. Ден соолук, өзүнүн ден соолугу, баласынын ден соолугу, жолдошу менен болгон мамиле, финансы жактан айылда туруп эле, онлайн иштеп эле абдан сонун ийгиликтерди жаратып жатат. Кана Асел айым, камераны өзүңүзгө каратып алсаңыз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, Асел, сени көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Биздин талдоо чеберинде окуган жана бизнес насаатчылыкта дагы окуган Асел айым, кел. Асел, кантип биздин сабакка талдоо чеберине келип калдың? Келгендеги точкаң кандай эле? Ошол жөнүндө айтып берсиң. Эми бул сабакка келип калганымдын бирден бир себеби Рахат Жыргалбекованын аркасы менен келип калгам. Анан квантовый психологияны буга чейин көп эле окуп эле жүргөм, бирок ошо канча окусам деле ошону өзүм түшүнбөй эле окуй бериптим. Анан ушундай бир күн келди, ошо кванттык психологияны түшүнгөндөн баштап сизден тренажер сатып алдым. Тренажер сатып алгандан кийин эле мен тренажерду окуп атып эле результат жараттым. Мен 2016-жылдан бери сахар оозу менен ооруп калгам. Жумуштан да ошол кеткем да. Эле больничныйга чыга берип, анан жеңилдерээк жумушка кетейинчи деп жеңилдерээк жумушка которулган элем да. Ошентип жүргөн кезде ошол тренажер Элина эжеге рахмат, ошо тренажерго жаздырып, ошол жактан окуп, оказывается мен кичинекей чагымда өзүмдүн апама сүйүү ала албай, анан мени апам кичинекейимде ооруганда эле карачу экен.
Анан мен ошол мен ооруганда эле караган себептен мен ушул орунду өзүм чакырып алган экенмин да. Анткени мен ооругандан кийин кайра мени карап калды да. Ошол себептен мен ошол оорунун эмесин таап чыктым, причинасын, анан иштедим. Бирок мына 2023 жылы майда окугам ошол тренажерду. Ошондон бери 2024 жылы деле төрөдүм. Эркек балалуу болдум. Анан ошо боюмда бар кезде да улам көтөрүлүп эле аябай проблема болчу. Больницадан да улам чакыртып мени чаап эле ушинтерчү эле. Анан бул Кудайга шүгүр бир да жолу болгону 6-1ден 6-7ге чейин эле көтөрүлдү. Азыр стабильно 4-6, 4-7 менен эле жүрөм. Даже 5ке чыкпайт. Ошондон аябай ишенип, анан мен башында трансформацияны окуган эмес эле, мен билчү эмесмин трансформацияны. Биринчи тренажерди окуп, анан тренажердон кийин трансформацияга келдим. Трансформацияга келгенден кийин эмнегедир эле мен ушул окууларды окушум керек окшойт деп, андан башка дагы проблемаларым толтура болчу. Мен да азыр эле азиреги айым айтпадымы, менин кызым сүйлөбөйт, 5ке чыкты. Анан такыр сүйлөбөйт. Мама, папа деп айтат, бирок такыр сүйлөбөйт. Анан Бишкекке больницалардын баарын кыдырып барсак, мынтип айтты: силердин кызыңар аутизм экен, силердин кызыңар айыкпайт эле, буга инвалидность оформить эткиле деди. Анан мен аутизм деген ооруну деле даже укпаптырмын, билбейт экенмин ал оорун. Барып ушундай кызың аутизм экен деп айтса, аябай эле бир жаман оору менен ооруп калганго, тем более барып пенсия оформить эт деген укканда вообще эле духум түшүп калды да. Ошентип жүргөндөн кийин жана жаңы төрөгөн балам 4 айында боору 2 жаш баланыкындай болуп чоңоюп кетти. Эми ушундай көп проблема болду да. Азыр Кудайга шүгүр кызым сүйлөп атат. Садикка барат азыр. Сүйлөп калды: мама маяка тургула, тияка тургула, мен жазайынбы, отурайынбы. Вообще эле эчтеке сүйлөчү эмес. Мына уже сүйлөп баламдын последний жолу эмеге бардык, УЗИге түшүрдүк, анализ бердик. Боорунун чоңойгону өзүнүн нормасына келиптир. Ошондо мен бул талдоо чеберге келгенде заткан же сизге ыраазымын. Чындыгында сабакты аябай жакшы бердиңер, аябай жакшы окуттуңар, действительно аябай жакшы көңүл бурасыңар. Мен буга чейин Кыргызстандын 50дөн ашык коуч тренерлеринен окуп койуптурмун да. Бирок бирөөсүнөн да результат жараткан эмесмин. Анан болсо болгондур, бирок майда чүйдө эле эмелер болгон да, результаттар. Анан мен бул талдоо чеберине келгенде 0дон келгем. 0дон. Үйдө отурчумун. Эч кандай иштечү эмесмин. Бирок ошо талдоо чеберде окуп атып эле 2-нчи айында эле мен сразу эле самый крупный контракт түзгөм. 200 миңге. Андан кийин ошол эле айда 2 окуучум дагы 2 окуучу келди, сизден ыраазы болобум деп. Биринчи айында эле 270 миң кирешеге чыккам. 270 миң, 270 миң болгон. Анан кийин айды бүтпөй Кудайга шүгүр азыр 15 күндө бир 3 киши жазып коюп атам, бирок 35 миңден эле алып баратам да, дагы эле эмесин көтөрө элекмин. Сонун каяктан болосуңар? Көлдөн? Ысык көл. Айылда жашайм, Түп району Санташ айылында. Санташ айылында жашайм. Айылдан чыгып окуган элем да. Балаңар бар? 5 балам бар. Эң улусу 5те, эң кичүүсү 11 ай. Эң улусу 5те? Балдарым менен негизи колумдагысы азыр 4 колумда, эң улусу 5те. Анан кийин эң кичүүсү мына майда 1ге чыгат, Кудай буйрса. Ошо балам менен карагыла да, айылда 5 баланы багып, үйдө отуруп эле сонун ийгиликтерди жаратып атат. Сонун ар бир айым ушундай ийгиликтүү болсо кандай сонун да, еще иштейт. Анан жолдошуңар менен болгон мамиле кандай болуп өзгөрдү? Кайынжифт менен болгон мамиле кандай болуп өзгөрдү? Ушул жөнүндө айтып өткүлөчү. Мен буга чейин билбейт экенмин, ушу билген эмес экенмин, ушу менин ичимдеги программам сыртыма чыгат деп. Бирок мен уккан элем да, сени жаныңда чөйрөң сени чагылдырып турат деп. Анан эмнегедир ушуну түшүнгүм келчү эмес экен. Анан ушундай көп көйгөй болду, кайын журтум менен деле өзүм кабыл албай жүрчүкөм да.
мындай көп эме кылбайчы. Анан жолдошум менен мамилем мындай жана азыраак айым айтты го, тиги 15 жыл жашасак 5 жыл чогуу эле жашап турбуз деп. Биздики деле уже 10 жыл болуп калыптыр. Бирок ошонун ичинде бир 2-3 эле жыл чогуу жашаганбыз го. Андан кийин өзү менен каждый өзү менен өзү эле болуп кеткен экен. Анан ошол негизи ушу когда адам трансформация боло баштаганда катуу разрушение болуп кеткен. Менин жашоомдо андай разрушение да болуп өттү. Ошол эле талдоо болуп аткан учурда. Бирок буюрса ал дагы жакшы жагына кеткен. Болбосо мен дагы жертва болчумун да, мындай айтканда, аябай эле жертва, тигини күнөөлөп, кайненемди күнөөлөп, кайнатамды күнөөлөп, тигини күнөөлөп, анан тиги дагы маамды күнөөлөп, анан папамды күнөөлөп, ушунтип эле чөйрөм да. Мурун иштеп жүргөндө мен Молбак компаниясында иштегем 12 жыл. Молбак компаниясында 12 жыл бою лучший специалист болуп иштегем. Анан ал кезде деле карьера деле ушинтип жүрүп эле ал кезде деле чөйрөмдөгү адамдарды күнөөлөй берчүкөм, жолум болбой калса. Силер деп элечи. Но бирок кийин түшүндүм, биздин жашообузда кандай гана көйгөй болбосун, ал биздин ичибизди эле чагылдырат экен. Эгерде мен бирөө жөнүндө арам ойлоп, же бирөө жөнүндө дагы бирөө келип мага бир жаман нерсени айтып, же дагы бир деме кылган болсо, мен азыр өзүмөн издейм. Ошол адамды коюп туруп эле аркасын карайм да. Ошонун аркасында ким турат, жана кичинекей чагымда детский травмалардан келет экен, болдун баары, блоктун баары. Ошол детский травма, болдор мен иштеп атам азыр. Өзүмдүкү менен дагы эле иштеп элекмин, дагы көп иштейм го деген ойдомун, буюрса. Азаматсыңар бүгүнкү күндө Асел айым өзү гана методиканы үйрөнүп алып, өзү гана отурбастан өзү менен чогуу, өзүнүн эле кайра курбусу болуп кетет. Рахат Жыргалбекова экөө команда болуп, ал жактан сонун команда түзүп, курстарды чыгарып, сатып, бири-бирине колдоо берип, карагыла да, адам канчалык өзү менен иштеген сайын адамдын, мисалы көбүнчө биз ушундай жакын подружкалар менен көрө албай, чогуу иштешкибиз келбей ушинтет го, көбүнчө мындай жөнөкөй адам болгондочу да, аң сезимдүү болгондо болушунча бири-бирин колдоп, бири-биринин ийгиликтерин колдошуп да, кыйын болсо, кыйынчылык оор кандай деп айтат го, жеңилин оордон алган да, оорун колдон алган ушундай айымдар болуп атышат. Азаматсыңар экөөңөргө дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан көптөгөн тоскоолдуктарды сразу эле бир нерсе болсо экөө бири-бирине сразу разбор кылышат. Тим более Рахат айым, Асел айымдын бизнес разборунда бизнес разбор жасап, силер дагы миллиондорду жараткыла, бактылуу болгула азаматсыңар. Айымдарга эмне деп айтмаксыңар? Мисалы бул жакта деги отурган айымдар болушу мүмкүн да. Ой, кантип эле сен айылда отуруп эле 200 000 сом тапмак элең. Сен кантип эле балдарың айып кетмек эле дегендей ишенбеген учурлар болушу мүмкүн да. Да, ошондой болушу мүмкүн, но бирок мен живой доказательствомун да. Биринчи өзүм айып кеттим, андан кийин кызымды сүйлөтүп алдым, балам ден соолугу Кудайга шүгүр. Мен дажычы могу боюмда болгондочу, биз айылга көчүп келгенибизге 2 эле жыл болду да. Анан учетко турганы барганда, мурун эмне оорулар менен оорудуң деп сурайт го. Ошондо сураганда мен 2016 жылы менден сахар чыккан, мен ошондой эле ооруганмын, караколдон ай сайын барып анализ берчүмүн сахарга деп айтсам, бияктан анализ бергенде бир да жолу сахар чыккан жок, анан мени мынтип айтышканда бул алдап коюптур деп. Өзүбүздө тууганыбыз иштейт, анан ошо алдап барып туугандар кой Асел алдап жүрчү экен, калп эле сахар менен ооруучу эмес экен деп. Мен азыр ушул методикага бир да өкүнбөйсүңөр, ушул талдоо чеберин келип окуп, өзүңөрдүн проблемаңарды чечесиңер, көйгөйлөрүңөрдү чечесиңер, жашоо дегенчи. Биз деген мындай эле эртең менен туруп алып күнүмдүк оокат, көрөкатты эле жүрүп атканбыз. Эртең менен турайын, малды тейлейин, анан үйдү жыйнайын, анан тамак жасайын, анан тамак берейин балдарыма деп эле. Биз бир күндү жөн эле мындай текке кетирип коет экенбиз да. Жок, андай эмес экен, жашоо деген өзгөртсө болот экен жашоону деген. Именно талоого келип бизнес разбордун жардамы менен чоң кирешелерге чыкса болот экен. Мен ошо айта кетмекмин, Элина эжеге аябай терең ыраазымын узаткан же Элина эженин аркасы менен келгем ушу талоого. Анан мага талдоо жасаган Гүлзина айымга да ыраазымын. Мага талдоо жасап бизнес разбордон
чындыгында айымдар силерге сунуштайм келгиле айыл деп отуруп, мына могу Санташ деген түптүн эң акыркы айыл. Мындан кийин эле Кеңсу Кеңсудайын Сартолгой, анан эле Кытай эме Казакстанга кирип кетет да. Мен вообще Кыргызстандын бир Казакстанга жакын точкасында туруп алып эле Караколго барыш үчүн эле 1-2 саат кетет экен. Барып келишти анан мындай айтканда 1 күн кетет да. Ушул жерде туруп алып ушул методикага ишенип, ушул жүрөгүм менен ушул эмеге келген болчумун. Ушунча сүйүнөм, өкүнбөйм. Канча 150 миңби, канча миң болбосун, бирок ал акчаны ошол методиканы окуп бүтүп аткан убакта эле таба аласыңар. Гарантия берем. Только ишенишиңер керек да, жүрөгүңөр менен. Анан ниет менен экен да бардык нерсе. Ниетти түзөсөңөр эле, анан наставлениеңерге ишенсеңер эле калган баары сонун болот экен. Кандай сизге рахмат, ыраазымын. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса, алдыда чоң окууларды окуйм деген ниет бар. Буйрса. Сонун азаматсың, Аселайым, силердин айтып аткан сөзүңөрдү угуп алып, мен дагы разборго баргым келип кетти силерге. Сонун чындыгында биздин мына балдарыбыз менен болгон балдарыбыздын ден соолугун өзүнүн ордуна келтирген эле бул өзү эле кандай чоң результат да. Жолдошубуз менен болгон мамилени оңдогон эле, чөйрө менен болгон, кайната кайнене менен болгон айтып отурсак, булардын баардыгын чогултсак деги эле бир дүйнөдөгү акчанын саны жетпеген. Өткөндө мисалы бир баланын оорусуна элестеткиле канча миллион чогултушту го? 180 миллион чогултуштубу да? Ал баланын мисалы эгерде ошол баланын ата энесине мен айтам да, эми айтарым да. Эми конечно ал адам өзү ишенип, өзү каалап келиш керек да. Ошол 180 миллион эмес, ладно, миллион эле жумшасын. Ушундай ишенип, жүрөгү менен ишенип келсе, ошол баланын ал деген генетический оор экен да. Ошол генетика менен иштеген методика да булчу. Ошонун тереңин, бир себебин, түпкү тамырын, кайсы текте болгон, эмне болгон, кандай ситуация болгон, бүт баарын таап иштей турган болсо, ал оңой эле жеңсе боло турган да, негизичи. Бирок эми ал булардын баардыгы Кудайымдын буйругу менен. Сонун азаматсыңар, Аселайым. Ушу талдоо боюнча дагы бир нерсе айта кетейинчи. Мен ушул талdoого башында келгенде Рахат айымдан кийин мага 2 айым келди да, 35 миңден төлөп. Анан бирөөсү күйөөсү менен ажырашып кеткен, 6 айдан бери күйөөсү менен жараша албай жүргөн экен. Мен ошол айым менен 2 ай иштедим. 14-апрелде күйөөсү келип алып кетпеди, кайненеси менен чогуу келип кечирип кой деп. Мына бул дагы живой доказательство, ушу талдоо чебери иштейт деген доказательство. Бир айым болду. Бизнес ача албай эле ушинтип кыйналып эле берген экен, кыйнала бербей. Разборго келгенден кийин 3 күндөн кийин машина алып, бербей аткан карзын берип туруп азыр бизнес ачып кетти. Сон. Чындыгында ишенгиле, чындыгында. Карагыла. Рахат айым абдан сонун результаттар бар экен. Демек, разборуңарды бул уже как бизнес сопровождение болуп атпайбы да? 35 миң эмес, уже нормальный эле кылып, мен айткандай бага көтөрсөңөр болгудай. Себеби дегенде бизге талдоо чеберине келген окуучуларга мен бизнести белек кылам да. Асел айымдар бизнесте сатчылыкка келип, талдоону белек алышкан да, айырмасы жок. И мен айтканда бизнес разборду 200 миңден алып баргыла деп. И ошол бага чыксаңар болот. Сонун рахмат, Аселайым. Рахмат. Сизге да ыраазымын. Рахат экөөңөргө дагы чоң ийгиликтерди каалайм, миллиондорду каалайм. Биздей болуп Дубайларга баргыла, Мальдивага баргыла, эс алгыла, дүйнө кыдырып. Балдарыңардын ден соолугун берсин дайым, Чоң рахмат. Чоң, сизге да рахмат. Рахмат, азаматсыңар. Сейчас, подожди. Еще 5 минут буду говорить, и все. Көрдүңүздөр да, булардын баардыгы азыр Аселайым айткандай эле, бул живой пример, живой чындыгында болгон дүйнөдө жашоодон алынган эле айымдардын жашоолорунан алып көрсөтүп сиздерге берип атабыз да. Азыркы учурда айымдардын эстеген результаттарын айтып кетти да. Эстебеген дагы, мисалы, Айзирек айымдын эстебеген дагы канчалаган жашоосунда результаттары, клиенттердин жашоосунда, өзүнүн жашоосунда аябай көп результаттар бар. И алардын баардыгы именно биздин дал ушул талдоо чебери курсунун жардамы менен да. Бул билимди жардам менен биз трансформация кылсак болот. Эгерде кантип ал деген разбор деген эмне, аны кантип жасайт, кантип трансформация болот, кантип ийгиликтер болот деп түшүнбөй жаткан болсоңуздар, анда сиздерди ушул вторник күнү Бишкек шаарында именно талдоо чебери болом деген айымдар
saat 12'ge My Hotel отелине келсеңиздер болот. Вторник күнү 29 апрелде мен ал жакта разбор деген эмне, ал кандай жасалат, кээ биркилериңиздер айтасыздар да, мисалы комментарийге жазышат да, сен эмне көзүң ачыкпы, сен эмне гипноз кыласыңбы, сен дагы эмнесиңби деп аябай көп айтышат. Чындап келгенде бул жерде эч кандай көз ачыктык жок, эч кандай гипноз жок, эч кандай бир шарлатанство дагы эмне дешет жок. Бул деген динге каршы дешет. Мен динге каршы эч нерсе кылбайм. Мен диним мусулман да. Именно мусулман дилине туура келген призме ислама деп коет го. Именно исламдын чегинен эч кандай чыкпаган, биздин мусулманчылыгыбызга эч кандай зыянын келтирбеген эле адамдардын жашоосун жакшы жакка, азыр Аселем айткандай эле канчалаган именно ушул разбор талдоону жасап, биз канчалаган үй бүлөлөрдү сактап кала алдык да, канчалаган ден соолуктарын, канчалаган мамилелерди, канчалаган минустардан чыга алышты. И ошолорду кантип жасаса болот? Разбор деген эмне? Аны биз кантип жасайбыз жана кантип адам баласынын жашоосунда результат болот? Ошол боюнча эң сонун сабактар болот. Келип ал жактан көрүп, диагностика, разбор өзүңүздөр дагы эгерде элдин алдына чыкканга макул десеңиздер, анда бизде сырдуу диагностика сабагы тартылат ушул күнү. Келип өзүңүздөр дагы ал жактан диагностика, разбор алып кетсеңиздер болот. Макул деген айымдар да, мырзалар. Жана ошондой эле талдоо чеберик курсу, сексуалити курсу, амбассадорлук 1-майда башталат. 1-майдан баштап сиздер менен талдоо чебери өзүм үчүн тарифи да, талдоо чебери толук кандуу талдоо чебери болом. Жана талдоо чеберин уже окуп бүткөндөрдү албетте биз сексуалити курсуна чакырабыз. Буга чейин менде бизнес насаатчылыкта талдоо чебери курсунда окуган абдан көп окуучуларым бар. Эгерде сиздер бул жакта болсоңуздар, албетте сиздерди мен сексуалити курсуна чакырам. Сексуалити курсунда сиздер ал жакта myself курсун белек аласыздар. Ал эми талдоо чеберине келген айымдар бизнес курсун белек аласыздар. Өзүм үчүн мастер болом деген айымдар менин талдоо чебери курсума катталып, ал жактан толук кандуу талдоо чебери болуп, өзүңүздөр үчүн талдоо чебери болуп чыга аласыздар. Курска катталуу боюнча комментарийге өзүңүздөрдүн номерлериңиздерди калтырып койсоңуздар болот. Же директке номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Сиздер менен биздин менеджерлер байланышат дагы, сиздерге толук маалыматтарды беришет. Мен барыңыздарга ыраазымын. Бул жакта трансформация деген эмне деп суроо берип атасыздар. Трансформация деген бул өзгөрүү деген. Өзгөрүү, мисалы мен азыркы учурда бул жакта айтып атпайбы да, бойло ашказаным ооруп, түйүлүп калып атат. Ашказаным ооруп атам деп атабыз да. Мен кантип ошол нерсени, мисалы канча медицинага көрүндүм, канча дары иштим, эмне кылсам деле болбой атат, айыкпай жатам дей турган болсок, именно ошонун түпкү причинасы эмнеден болуп атат. Аны биз таап, мастерлер да, сизге разбор жасап, сиздин ошол бойлуңуздун түпкү себебин табабыз. Кандайдыр бир ситуация болушу мүмкүн, айтылбаган сөз болушу мүмкүн да. Мисалы ашказандан ооруган эмне болот? Аны биз мастерлер, адам баласы, мисалы сиз суроо берип атасыз да, Жаңыл Сырымбекова суроо берип атат, ашказаным дегенде биз мастерлер сразу эле түшүнөбүз. Ашказаны ооруганынын себеби, демек Жаңыл айым көптөгөн сөздөрдү сыртына чыгарып айтпайт. Бардык айтыла турган сөздөрдү, кабатчылыктарды, таарынычты, ички дүйнөсүнө жута берет. Кыжалат болгондо, тынчсызданганда бардык нерсесин ички дүйнөсүнө жута берет, сыртка айтпайт, ыйлабайт, бакырбайт, эмоциясын сыртка чыгарбайт. Мындайча айтканда, бугун бүт бардыгын ички дүйнөсүндө алып жүрө берет. И ошол буктун баары чогулуп биздин денебизге чогулат. Денебизге, именно ашказанга жана биздин маткабызга чогулат да, анан бир күнү же ашказаныбыз ооруйт, же маткабыздан, женский жактан ооруп баштайбыз. Ушул сыяктуу толтура, же жүрөгүбүз ооруйт да. Ушул сыяктуу биздин айтылбаган абдан көп капачылык, таарыныч, күнөөлүү сезим, анын бардыгын албетте сиздер талдоо чебери курсунда иштейсиздер да. Эгерде биз дагы ушундай нерселерди чогултуп жүрө бере турган болсок, эртеңки күнү биздин балдарыбыз бизге капа болуп баштайт, анан күйөөбүз бизге капа болуп баштайт, күйөөбүз менен мамилебиз бузулуп баштайт, элге биз капа болуп баштайбыз, элди күнөөлөп баштайбыз. На самом деле анын бардыгы биздин өзүбүздө болгон болот.
Мен баарыңыздарды 1 майда талдоо чеберик курсунан күтөм. Курска катталып биз менен чогуу 2 ай май, июнь чогуу окусаңыздар болот. Ушул боюнча талдоо чеберик курсу, сексуалдык курстары только күздө октябрь айында болот. Ушул бойдон башка курстарыбыз болбойт. Андыктан келип катталып окуп, албетте жашооңуздарды азыркы эле биздин айымдар, булар биздин окуучуларыбыздын арасынан ушунчалык өздөрүнүн результаттары менен чөйрө менен бөлүшөм деген айымдарды чакырдык. Андыктан дал ушул айымдардай сиздер дагы эң сонун результаттарды жаратсаңыздар жана башкаларга дагы жардам берсеңиздер болот. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Жана толук маалымат алуу үчүн комментарийге номериңиздерди жана курс деп калтырсаңыздар болот.